Урматтуу теле көрүүчүлөр, эфирибиздин кийинки бөлүгү Кыргызстандагы илим билим жаатында болмокчу. Тагыраагы кече жакында эле Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Кадырбеков Нуржигит өзү ошо трибунага чыгып жалпы республикалык тестирлөө тууралуу өзүнүн оюн пикирин билдирди. Анда айрым окуучулар жалпы республикалык тестирлөөгө даярдана албай жаткандыгы жана бул жакта мектеп окуу системасы менен жалпы республикалык тестирлөөнүндөгү тесттин талаптары эки бөлүк болуп калгандыгы боюнча дагы айтып өттү. Эми анын айткан сөзүндө канчалык калет бар, канчалык чын төгүн бар экендигин бүгүн бизнес студиябызга келген коноктор менен талкуулайбыз. Бизнес студиябызга Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин өкүлү жана жалпы республикалык тестирлөө борборунун директору Чынара Батракеева эжебизди чакырганбыз. Саламатсыздарбы? Студиябызга убакыт бөлүп келгениңизге чоң рахмат. Жогоруда айтып өткөндөй эле ушу депутаттын сөзү бир топ бүйүр кызыткан талкууга жем таштады. Айрымдары ооба ошол 2002 жылдан бери келе жаткан орусча айтканда ОРТ жалпы республикалык тестирлөө системасы туура иштеп жатат, туура ушуну менен жогорку окуу жайларга студенттерди кабыл алуу бул өтө жеңилдик жана дагы бир артыкчылык деп эсептешсе, айрымдары чындап эле бир тараптуу болуп калды. Алыскы айылдарда ушул тестке даярдануу курстары жок болгондугуна байланыштуу жана дагы айрымдарынын акчасы жоктугуна байланыштуу бир кандай маселелер жаралып жатат деп эки ажырымга түштү да. Бүгүн ошо депутаттын айткан сөзүнө кандай жооп бере алабыз? Ушуну билим берүү министрлиги менен азырына президенттик өлкө болуп калдык. Акимдерге, губернаторлорго жараткан бийликти берди. Чогуу чараны чечиш керек. Мына процедурный деле кылалы. Мейли министрди чакырыппы же замын чакырыппы, ушул боюнча бир талкуулабайлыбы? Балдардын тагдыры эмне болот? Программа менен билесиз, ОРТ эки башка. Мектепте окуганы башка, ОРТнын талаптары, тесттеги суроолор башка. Ушул боюнча бул өтө бир глобалдуу маселе. Канча таланттуу балдарыбыз жок жерден объективдүү себептер менен окууларга өтпөй калып атат, келечегинде балта чабып алып атабыз. Ошон үчүн мейли процедурный кылалы, бул жака чакыралы министрдин өкүлүн, же болбосо министрликтин өкүлүн, же министрди. Четсин батарада, жакында болот ОРТ экзамени. Келечекте ойлонолу да, мен айылда чоң ойгомун. Эгерде 3,5 миңден Бишкекке келип оку десе мен келе алмак эмесмин. Ушунун бир жолун табыш керек. Же айыл өкмөттөрү каражат бөлүп, атайын адистерди чакырып айыл өкмөттүн деңгээлинде кылабы, же райондун деңгээлинде кылабы. Бардык жерге адилеттүү мамиле болбосо, объектив себептер менен акчалуулар гана окуп кала турган заманга баратабыз. Кудай ошондон сактасын. Билесиздер, эң чоң аалымдар мындай кедейбүлөрдөн чыккан. Ломоносов деле ошо болгон, Имам Бухари деле ошо болгон, Газали деле ошо болгон. Ушуну айткым келди. Чоң рахмат. ОРТ дей берели, ОРТ жана жалпы республика тестирование. Ошол жалпы республика тести өз негизи 2002 жылы башталган. Бул ОРТны киргизерде бул билим берүү министрлигинин эң жанагы реформаларын башаты болуп башталган. Ошол реформанын эң биринчи төл башта болуп баштаган. Эмнеден жыйыртын өткөрүү максаты баарыңыздар билесиздер, белгилүү. Ар ким жеңүүчүнө тааныш билиш деп жогорку окуу жайларына билген бала деле, билбеген бала деле окууга өтүп кетип калган. Ошо жоюлган да, жоюу максатында. Анан бул ошо жертин эң биринчи максат ушу өлкөнүн жогорку окуу жайларында өзү окуусун ийгиликтүү улантып кете ала турган жөндөмдүү абитуриенттерди аныктоо болчу да. Анан эгерде эмнече жөнөкөй экзамендер болсо, бул жерде жалпы республика тестированияда баардыгы келип туруп независимый компания, независимый жанагы ЦОМО деп коебуз, кыргызчасы кандай эле? Билимди баалоо жана окутуу усулдарынын эмнесинде ошол жерден башталган баардыгы. Анан бул жылына эмес 3 жылда бир жолу тендер өткөрүлөт. Ошого кайсы компания аныкталат министрлик тарабынан. Анан жылына ОРТ өткөрүү боюнча өзүнүн буйруктары, тиешелүү буйруктары чыгылат. Анан министрлик тарабынан тобо ошо кандай өтүүдө жагын көзөмөлгө алып турат да. Анан мына ошо айылдык өткөндө чын эле ошондой болду жана
Айрым депутаттар айтып чыгышты, айылдык балдар даярдан албай калышат экен. Анан шаардык балдардын басымдын көпчүлүгү көбүрөөк окууга өтүп кетип атат деп. Бирок мен мындай бир кичине бир цифраларды келтирип кетет элем да. Мына ошо 2002 жылдан баштап 21 жылгача маселен окууга өтүүнү каалаган баардыгы биригип 820.981 киши тапшырган. Ошолордун ичинен жогорку окуу жайлардын гранттык ордундары 92.685 адам кабыл алынган. Мына 21 жылы жоштордун гранттык аймактардын орундарына кабыл алгандардын жалпы катарынан 67,5% айылдык жана бийик тоолуу аймактардан студенттер кабыл алынган. Ошон болгон бир 33% Бишкек шаарынын, Ош шаарынын жана эң чоң шаарларыбыз, ан жанагы малый города деп коет атпайлы. Ошо чакан кичинекей областка баш ийген, республиканский значениедеги шаарлар ошолордон гана өтүп атат да. А негизинен жалпы жанагы статистиканы алып келсек, ошо 67%-тен көбүрөөгү ошо айылдын балдары окууга тапшырышат. Амына дайым эле айтып келебиз, алтын сертификат деп. Маселен, ошол алтын сертификат деле көбүнчө айылдан бүткөн балдар, айылдан окуган балдар алып атат. Ошол алтын сертификат эң жогорку балды акыркы жылы былтыркыда Алай районунан алды. Эң жогорку, алыска чоң Алайдан болуш керек эле, ошондой алып атат. Бул жерде жанагы эң жакшы жери мына жыйыртын дилгир балдар, ошо аябай окууну самап каалаган балдар, ошо анан эң жакшы жери бул вопростор боюнча, кандай суроолор боюнча аны чынара айым жакшылап айтып берер. Анткени непосредственно булар ошо жыйыртыны ушулар өткөрүшөт, ушулардын полностью ушулардын мойнунда жыйыртты өткөрүп, ошондуктан көп маселелерди мен жазып чынара эженин оозунан угабыз деп ойлойм. Ушул эле суроо сизге болсун. Негизи жалпы республикалык тестке бир маселелер көтөрүлүп кетти, ушу Нуржигит Кадырбеков мырза. Бирок адегенде ушул нерселерди айтаардан мурда мен чакырат элем да, ушул жыл сайын биз жалпы республикалык тест бүткөндөн кийин жыл сайын биз отчетторду чыгарабыз. Мына бул жерде отчеттор агайдын алдында турат. Ушундай кыргыз тилинде бир жагынан ачсаң, бир жагынан орус тилинде, анын ичинде баардык цифралардын баары бар да. Канча адам тапшырды, бөлүштүрүү боюнча кыздар, эркектер, жогорку окуу жайларга тапшыруу боюнча баардык ушул жерде отчеттор чыгарылат да. Эгерде ушул отчетту карай турган болсок, ушу агайдын сөзүнө кошулуп айтат элем. Мынакей бул жерде так диаграмма бар, бул жерде көрсөтүп койсоңор болот. Даже атайын таблицалардан да карап мындай кажет жок да, анткени гранттык орундарга берилген, бирок контракттык орундарга дагы ушул кабыл алуу ушул эле картинаны, ушул эле сүрөттү көрсөтөт да. Бул жерде жалпы республикалык тесттин жыйынтыгы менен тапшыруу гранттык орундарга 4 категорияга бөлүнөт баардык мектептер. Кайсы категориялар? Бул Бишкек шаарынын мектептери, айылдык мектептердин бүтүрүүчүлөрү, андан тышкары область борборлорунун жана кичи шаарлардын, андан тышкары тоолуу аймактар деп 4 категорияга бөлүнөт. Ушул 4 категория боюнча тапшыргандардын саны 67% деп айткан, бул айылдык мектептер жана тоолуу аймактардын бүтүрүүчүлөрү өтүп атат жогорку окуу жайларга. Бул кабыл алуу принцип эмеси, жараяны да. Андан тышкары бул жерде эң эле именно ушул жалпы республикалык тест именно акыйкат система деп айтсак болот да. Анткени себеби бул кабыл алуу болуп жаткан учурда, жогорку окуу жайларга конкурс жүрүп жаткан учурда айылдык балдар шаардык балдар менен ат салышпайт. Атайын ушундай квоталаштыруу системасы киргизилген Билим берүү жана Илим министрлиги тарабынан. Эгерде биз жалпы республикалык тесттин жыйынтыгы менен жалаң гана жакшы, мыкты бал алгандарды ала турган болсок, анда албетте балким Бишкек шаары жана жеке мектептер же область борборлору болуп калмак. Ошондой болбош үчүн ушул 4 категорияга бөлүнөт. Анан ар бир категория боюнча конкурс өз-өзүнчө өтөт. Талонун алып барып жогорку окуу жайга таштап аткан учурда
кайсыл категориядан канча бала тапшырса, ошол пропорционалдуу саны жогорку окуу жайга өтөт. Адатта бизде ал сан айылдык мектептер көп. Анткени Кыргызстандын көпчүлүк аймагы бул айылдык жана мектептер. Тоолуу аймактар азыраак, бирок алар айылдыкка кирет десек болот. Кичи шаарлар жана Бишкек шаары. Демек ошол 33% гана Бишкек шаары менен ичине жанагы шаарларды, чакан шаарларды кошуп атат. Калганын бардыгы тең айылдык мектептерден өтүп атат. Бул биринчи нерсе. Экинчи чоң доомат айтылган нерсе, ушул Нуржигит Кадырбеков мырзанын сөзүнөн бул мектеп программасына дал келбейт деген нерсе болду да. Чындыгынан бул эч кандай мындай чындыкка дал келбейт да. Анткени себеби мектеп жалпы республикалык тапшырма толугу менен түзүлгөндө мамлекеттик стандарт, билим берүү стандартына таянып түзүлөт. Бул сөзсүз түрдө аткарылуучу шарт. Анткени себеби ар бир 3 жылда тендер жарыяланат деп атабыз. Ошол тендердин тапшырмаларында ушул шарт милдеттүү түрдө көрсөтүлгөн. Бир дагы тапшырма, жалпы республикалык тесттин бир дагы тапшырмасы мектеп программасынан тышкары чыкпайт. Болгону гана бул жерде форматы башкача да, тест түрүндө. Агай, жанагы мисалы ушул ЖРТга даярдоо алдында курстар ачылбадыбы, жеке менчик көпчө. Анан ага тетке алыска айылдардан да эле болсо келип катышкан балдар дагы бар, жок эмес. Катышып, бирок тиги жактагы окуусу калып жаткандыгы боюнча дагы фактылар буга чейин деле айтылып келген. Биз айтпасак делечи. Анан бул жерде эгерде ушул ЖРТнын программасы, мектеп программасы менен дал келет деп чынайым бели баса белгилеп өтпөдүбү? Эгер дал келсе, анда алар ошондой кошумча курстарга катышып, эмне зарылчылык бар эле? Ошо мектептен эле даярданбайт беле? Мындайда Же бул адамдарды өзүнүн тандоосу дейт. Мектеп ооба, бул адамдардын өзүнүн тандоосу биринчиден. Андан тышкары мектептеги балдардын дагы ар кандай түрү бар да. Мисалы үчүн кээ бир балдар мектеп балким ошол учурунда жакшы окубай калат. Бир темалардан калып калабы. Анан ал курстар эмнени сунуштап атат? Алар баягы эле мектеп программасын эле кайталоону сунуштап атат. Алар эч кандай жалпы республикалык тесттин өзүнүн программасы жок. Жалпы республикалык тест толугу менен мектеп программасын кайталап, ошонун негизинде түзүлөт. Болгону гана форматы башка. Ал эми курстарга келгенде баягы өтүп кеткен темаларды же балким бир шарттар менен түшүнбөй калган темалардын кайталоо бул адамдардын өзүнүн эрки да. Бирок эгерде бир нерсени баса белгилеп айткым келип атат. Статистика көрсөткөндөй, мектеп директорлор да, мугалимдер дагы муну баса белгилеп айтышат. Эгерде бала чындыгында эле мектепте өзүнүн баягы жөн гана жаттамай эмес, түшүнүп окуса, чындыгында эле ошо билимин колдоно билсе, ал сөзсүз түрдө жакшы жыйынтык алат. Курска барабы, барбайбы, анын эч кандай таасири жок. Бала өзүнүн, анткени бул тест жөндөмдүү абитуриенттерди тандоо. Бул прогноз берүүчү тест. Балдар ошол бала кийин канча билим алса дагы ошо болгон билимин пайдаланып мектеп жогорку окуу жайда окуп кете алабы, окуп кете албайбы? Эгерде окуп кете албаса, демек төмөнүрөөк балл алат. Канчалык жогорураак алса, демек ошончолук жакшы, ийгиликтүү окуп кете алат да. Тесттин уникалдуулугу ушунда. Ал окуган нерсесин түшүнөбү? Мисалы үчүн окуу жана түшүнүү. Же баа үчүн эле окуп жүрөбү, баа жаттап. Ооба, жаттап эле окуп атабы. 5 алган балдардагы, мен ушул мисалды көп келтирем да, 5 алган балдардагы айырмаланат да бизде. Анткени 5 баа коюлганы менен бизде 5 деген баа болгону менен анын экиси бири коюлбайт да. Чейрек чыкканда 3, 4, 5 коюлат. Ушунча 1000 адамды ушул 3 бөлүккө бөлүү бул абдан, анан ошонун ичинен тандап алуу анда өтө оор болмок да. Ошондуктан жалпы республикалык тесттин жыйынтыгы менен 5 деген балдарды алгандагы ар кандай балл менен чыгып атат да. Мисалы үчүн чындыгында эле түшүнүп, ой жүгүртүп, салыштырып маалыматты, керектүү нерсени табып иштей турган, башын иштеткен адамдар дагы 5 алышат. Жөн эле жаттап келген балдар дагы 5 алышат. Бирөөнүн баласы болсо дагы тилекке каршы 5 алышат. Мисалы үчүн спортко шыгы бар же мектептин намысын коргоп, бийлеп, ырдап жүргөн болсо, аларды дагы шыктандырып, аларга дагы 5 коет. 5тин да айырмасы бар дейсиз. 5тин дагы айырмасы бар да. Ошол себептен мына ушундай болот да. А бирок чындыгында эле
жана 3-кө окуган балдар жакшы бал алды деп. Анткени эмне үчүн? Анткени ой жүгүртө алат. Балким ал жалкоо, балким ал көп сабакты калтырып койгон. Бирок эгерде башы иштетсе, ой жүгүртүүсү бар болсо, демек ал жакшы бал алат. Тест жөндөмдү аныктаган тест да, балдардын жөндөмүн. Ошондуктан бул нерсе маанилүү. Логикалык жактан жөндөмдүүлүгүн аныктайт экен да. Ой логика деген эмне? Негизи логика деген сөздү укканда эле мектепте андай жок деп корко беришет да. Мектепте бар, турмуштун баары логика. Ой жүгүртүү. Мисалы үчүн, ушул текстти окудуң, тексттен маанилүү нерсени талдадыңбы? Тексттин эмнеси, негизги идеясын тандадыңбы? Же болбосо математикадан формуланы жаттадың, формуланы колдонуп эсеп чыгара аласыңбы? Же жөн гана ал формуланы жатка айтып берип токтоп каласыңбы? Эрежени эгерде сен жөн эле айтып берип атсаң, акыркы жылдары ушул ЖРТга даярдоо жеке менчик курстары көп ачылды. Акыркы жылдары, акыркы бир 5 жылды, 3 жылды алганыбыздачы. Бул тесттин ишке киргендигине, Кыргызстанда иштеп жаткандыгына көп эле болду, 2002 жылдан бери дейли. Ушул курстар ачылгандан берки балдардын мындай статистикалык жактан алып караганда, мындай ушу тесттен өтүп кетүүсү айырмасы барбы, же баягы мурдакы эле калуунда? Андай талдоону эч ким жүргүзгөн эмес да, бирок сиздер тарабынан бирок негизи 2019 жылы мындай эң жогорку көрсөткүч деп айтсак болот, 123 балл болгон да, орточо упай. Анын себептеринин бири балким ушул көп нерселер. Бирок мен айтат элем, негизги себептер бул ата-эне негизи билимге басым жасай баштады. Эгерде мурда ата-энелер окууну бүтсөң, көп маани бербей, сен тияка кетесиң же бизнес ачасың же болбосо көпчүлүгү жана Россияга тияк бияка кетесиң, кереги жок окубай эле кой деп ушундай маани болуп калса, акыркы 5 жылдыкта билим керек экен, канчалык деңгээлде билимдүү болсо, кайсыл жерге барбаса дагы өзүнүн баягы көрсөтүп турмушу жакшы болот экен дегенге басым жасап башташты дейм да. Мне кажется, ошого ыкташып дагы курстар ачылды. Бирок курстар, айтып атам, ал кайра эле мектеп программасын эле кайталоо менен. Окуучуларды жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоодо мугалимдердин тийишүүгү канчалык болду экен? Адилет Моңголдоров айтып берсин. Тилекке каршы ОРТ программасы менен 11 жылдык окуу программасы экөө дал келбейт, окшошпойт. Себеби мисал катары айтып кетейин. Мен физикадан Ньютондун 1-чи закону, 2-чи закону, 3-чү закону, 4-чү закону же Лоренц күчү, Ленц эрежеси, Паскаль закону жана башка ушундай темаларды өтсөм 11 жыл. ОРТда бул темалар кездешпейт. Демек, ОРТ менин окуткан билимимди текшерүү катары саналбайт. Көпчүлүк ата-энелер түшүнбөй, баягы мектеп мугалимдерин жакшы окуган окуучулар начар балл алып калып, сен окуткан эмес экенсиң деген күнөөлөрдү коюп жүрүшөт. Бирок буга түзмө-түз күнөөлүү ОРТ деп эсептейм мен. Экинчи себеби, ошол мугалимдер 11-чи класстагы сабактардан бошотуп, айла жок ОРТга даярдоо курстарына жиберишет. Жибербей өзүм даярдайын десе, баягы 11-чи класстын окуу программасынан сыртка чыга албайт мугалим. Анан ал окуучу айла жок ата-энесин барып чөнтөгүндөгү болгон акчасын алып, Бишкекке келип 3,5 миң айына 2 миң сом коротуп, 1 жыл 6 ай 5 ай кылып окуп атышат. Алардын баардыгы окуткан даярдоо курсундагы мекемелердин баардыгы жеке менчик бизнеске айланып кетти. Бирок алардын канчалык пайыз ишеничи бар, аны эч ким айта албайт. Себеби ОРТда тапшыргандан кийин гана билинет. Менин дагы бир таанышым бар, ушундай ОРТга даярдап, 10 окуучу алып, ОРТны тапшыргандан кийин 10 тең начар балл алып калып, чырдашып жүргөн учурлар дагы жок эмес, бар. Демек, менин өтүнүчүм ушул Кыргызстандагы окуу программасын ылайыкташтырып, ОРТны тесин түзүп чыгуу.
Себеби азыркы учурда мектептеги мугалимдерге дагы чоң сокку болуп атат, окуучуларга дагы чоң сокку болуп атат. Себеби начар балл алып калып жогорку окуу жайга өтө албай калган окуучулар да көп болуп атат. Начар балл алгандыгы үчүн мугалимдер дагы жек көрүндү болуп атат. Ошон үчүн программаны өзгөртүш керек. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Биздеги жогорку окуу жайларынын арасында ушул ЖРТнын тестин тааныбагандар да бар эмеспи айрымдарчы? Мисалы, Манас университетин алалы, өздөрү кабыл алат эмеспи тестинчи. Эмне себептен башка окуу жайлардын баардыгы муну кабыл алып тааныган дагы ошол Манас жана башка ушул сыяктуу окуу жайлар тааныган эмес? Маселе барбы? Андай эмес, Манас университеттер баарына бул ЖРТни тааныйт. Болгону аларда мына Кыргыз Орус Славян университетинде, ошо Манас университеттер дагы өзлөрүнчө внутренний тест алат да. Биринчи жана ОРТнын тести менен. Анан бир ошо ОРТ тести жанагы проходной балдан өтө турмаса, ошондо гана кабыл алышат алар документтерин. Ошолор гана внутренний тесттен Андан кийин дагы бир жолу электен өткөрүп атпайбы деген. Себеп дегенде бул Жок. тести ага чейин электеп өткөрүп берип атат да. Анан Анан алар бир кайра определенный гана кесиптер бар бизде. Ошо ОРТ тааныбай турган. Ал жана искусство жагынан. Анан физкультурный институттун кайсынысы эле? Физкультурный институт ошо жерде ОРТС баягы өзүнүн таланттуу жөндөмдөрүн көрсөтүп алат. Ошону менен кабыл алат. Алдын кээ бир кесиптер бар да. Анан бул Манас университетинде баарына бүт жерде азыр талап бирдей. Частный университет болобу, мамлекеттик университет болобу, баарына талап бирдей. Институт очерединде кезип Анан Мисалы үчүн Америкалык университет же Манас университет, Россиялык, Славян, ал жерде бюджеттик орундар бар. Мисалы үчүн Манас университетинде Түркиялык бюджеттик орундар бар жана Россиялык университеттер бар да. Ал жерге алар өздөрүнүн экзамени менен алат. Бирок өздөрүнүн экзаменин дагы сонун тапшырган учурда дагы жалпы республикалык тесттин жыйынтыгы 110 балдан жогору болбосо, анда ал бала өтпөй калат. Тааныганы ошондо да. Андан тышкары дагы бир нерсени айткым келет. Жалаң гана ушул Кыргызстандагы, мисалы үчүн, чет өлкөлүк жогорку окуу жайлар эмес, ошо Кыргызстандан чыккан чет өлкөлөр бар да, биздин жалпы республикалык тесттин жыйынтыгын тааныган. Бул Малайзия көптөн бери, Түркиянын көп университеттери кабыл алышат. Казакстандын, Россиянын айрым университеттери жана былтыр абдан көп болду Гонконг университеттерине именно жалпы республикалык тесттин жыйынтыктарын сурап жатышты. Бул дагы ушул тестти таанып, тесттин жыйынтыктарына ишенгенин кабар берет да. Эгерде бул болбосо, алар биздин окуучуларды кабыл алышы күмөн эле да. Ооба. Түшүнүктүү. Жыйынтыктоочу иретиндеги суроо, балким жана депутат айткандай, келечекте да сиздердин иш планыңыздарда каралганбы ушул тесттеги маани мазмун боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча же ушул калыпта болобу? Тесттин мазмуну ошо эң башында киргизилип жаткан учурда андан бери дагы бир топ өзгөрүүлөргө учурады да. Бирок негизги бөлүгү, мисалы үчүн, негизги тест жана анын кошумча предметтик тесттери. Бул эң башында предметтик тесттер азыраак болсо, азыркы учурда 8 предметтик тест бар. Негизги тесттин ичиндеги басым эмнеге жазылат? Математика бөлүгүнө жазылат, сөздүк логикалык бөлүмүнө жазылат. Анткени бул адамдын ой жүгүртүүсүн жана кийинки ошол маалыматты пайдаланып, кийин окуп кете аларын аныктайт. Жана сөзсүз түрдө басым тил, кыргыз тил же орус тилинин практикалык грамматикасына басым жазылат да. Бул атайын тестология илиминин таянып жазылган нерсе. Андан тышкары ушул тесттин өзүнүн уникалдуулугу деп айтсак болот да. Анткени себеби азыркы мына учурда Казакстан, Россия, мурда аларда бар ЕНТ, ЕГЭ деген өздөрүнүн экзамени бар. Бирок алар экзаменин башында киргизгенде көбүрөөк мындай фактологиялык билимге, айтып кайра эстеп калуу тутумуна, тутумга таянган тапшырмалар болчу да. Кыргызстандык ушул жалпы республикалык тесттин уникалдуулугу жөндөмгө басым жасаганы. Канчалык деңгээлде ошол эс тутум азыр маанилүү эмес. Сен азыр көп маалыматты эстеп калсаң, алар эртең кереги жок болуп калышы мүмкүн. Ошол маалыматты сен пайдаланып кетүүңдө,
ушул пайдаланууга, окуган нерсеңди түшүнүүгө багытталган тест. И ушул биз Кыргызстан азыр мында баягы не деп коет, колдо бар алтын баркы жок деген сөз бар да. Кыргызстан биздин мекеме ушу Кыргызстандын ушул жердеги жалпы республикалык тест боюнча тажрыйбасы башка өлкөлөр үчүн биз аларга консультант болуп берип атабыз да. Мисалы үчүн Казакстандан келип биздин опытыбызды сурап кетишет, Өзбекстанга, Тажикистанга ушундай биз силердикиндей борбор ачып, силердикиндей тест именно окуу жана түшүнүү, ой жүгүртүү, ушул көндүмдөргө басым жасаган депчи. Ушул нерсени Кыргызстанда түшүндүрүп айта албай жатабыз да бизчи. Анткени жаттама нерсе каалагандай анын кереги жок. Именно ушул тест аркылуу жөндөмдүү балдарды аныктап келе жатабыз. Рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, жогоруда Кыргызстандагы спорттун жана илимдин жаатындагы болуп жаткан жагдайлардын күнгөй тескейин көрүп алдыңыздар.